Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул 10 январдан баштап Америка жаңы санкциялык тизме түзүп, анын ичине Кыргызстанда Газпром компаниясынын өзүнчө дагы бир компаниясы болгон Газпром нефть Азиясына дагы санкциялык тизмеге киргизди. Бул негизи Кыргызстанга эмне дегенди билдирет? Санкциялык механизмдер кандай иштейт жана бул Кыргызстандын газ коопсуздугуна кандай таасирин тийгизет? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Алмаз Тажибай. Алмаз мырза, саламатсызбы? Бар болуңуздар. Алгач эле ушул Кыргызстандагы Газпром нефть Азия менен чогуу эле жалпы Борбор Азиядагы ушул негизги газ компаниялар Американын жаңы санкциялык тизмесине киришти. Бул кантип ушул биринчиден согуш башталганына 3 жылдай болуп калды. Ушул убакыт аралыгында кандай, эмне үчүн булар кирбей жүрүштү эле? Азыр бул киргизгени кыргыз экономикасына эмнени түшүндүрөт? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Эми бул декабрда эле ошо санкция кирет деп булактар чыккан, массалык маалымат каражаттар, жалпы маалымат каражаттардачы. Эми мына ошо Байдендин санкциясы, акыркы коштош санкциясы деп коет, ошентип дагы аталып кетишиптир. Бул санкция киргизгенде дүйнө жүзүндө ошо Орусиянын 2 ири 4 компаниядан чоң ошо экөөсүнө берилген. Бирөө ошо Газпром компаниясы, экинчиси болсо Сургутгаз, нефтегаз дегени. Буга аран ошондой тышкары биз билебиз, Орусия баягы санкция колдонгондон тышкары баягы көмүскөй танкерлер болот. Көмүскөй баягы деңиздерди аралап жүргөн 180ден 240ка чейин танкерлер бар. Ошолор негизги бул Кытайга анан Индияга ташып барып турушат да баягы. Бул эми санкциянын табияты эмне үчүн киргизген? Америка Кошмо Штатта өзүнчө ошо чет өлкөлүк активдерди, финансылык активдерди көзөмөлдөө болгон агентствосы бар. Бул илгертен бери эле кандай бир террористтер жана баңгизат сатуу жана согушка карата ушундай санкциялар киргизип турат да, финансылык актив. Эгерде ошол санкциялар киргизсе, биринчи ошо Америка Кошмо Штаттын жарандарына, анан башка компанияларга киргизилет. Эгерде кандай бир ошо санкцияга, списокко кирген компаниялар менен кызматташ болсо, анда алардын активдерин, финансылык активдерин ошо банктарда болгон жана башка болгондорду арестке коюп, мындай айтканда тоңдуруп коюшат. Тоңдуруп койгондо ошо компанияларда бизнесмендер дагы өздөрү банкрот болушат да, мындай айткандачы. Ошон үчүн бул ушу эң ири, эң акыркы чоң болуп аткан санкция дүйнө жүзүндө киргизилип аткан ошо Орусияга каршы. Эми Орусияга каршы санкциялар киргизилгенде, мисалы 22-жылы согуш башталганда Украинада батыш баягы даяр эместигин, ага альтернатива табыш керек деп ошентип атып, негизи санкциялар 23-чү, анан акырында иреттеп келет. 23-24-чү, эми мына 25-жылдарда кирип атат да. Эң бул баягы эң чоң мындай ири санкциялар деп коет да. Эми мындай айтканда, Орусиянын байлыгы түзгөн экономикага бул ошо углеводороддордон болот. Углеводороддордон жанагы нефть, газдарды өзгөчө батышка сатып аткан. Эми батышка сата албай калды. Ошо 23-жылдан баштап акырын четтеп келип 24-жылда мындай айтканда өз базарын жоготуп алды. Мындай батышка, евро менен, мисалы Германия менен. Эми мындай түтөк менен өткөн, мисалы Украина менен мына жылдын башында газда токтоп калды. Эми Орусиянын бир эле мындай жолдору бар. Бул баягы Түрк деңиз, Кара деңиз менен Түрк магистрали деп коет. Ошо калды. Андан тышкары ошо жана танкерлер менен ташуу боюнча жолдор калды да. Танкер менен баягы Польша батышка дагы жаап койгон. Албетте ошо Венгрия, Словакия деген өлкөлөр буну күтүп отурушкан. Бул эмне деп айтылат? Эгерде санкция киргизген
мындай айтканда Орусияга валюта келип түшөт. Ошо евро болобу, доллар болуп түшөт. Аны менен бул согуш болуп атпайбы? Согушту ошого тыюу салынганда согуша албасын деген экономика жактан. Ошого жумшалбасын деген экономикасын, согушка акчасы кетирилбесин деген эле бир санкциялар болуп атат да, анткени согушту баштап койгон. Ошонун тармагынан жанагындай Орусия акчасы, согушка кетирилген акчасы азаят, же азайбайт негизи. Бул эли Орусиянын эли мындай кыйынчылыкка алып келиши мүмкүн да. Өзгөчө ошо 25-жылда айтат. Анан Кыргызстанга бул эми чоң мындай мурда бир эч кимге таанылбаган же болбосо жаңы ачылган компаниялар келгенде, бул ошол Орусиянын кайсы бир жарандарына тиешелүү болгондугу үчүн Кыргызстандагы компанияларды алып карасак, же Орусия менен кайсы бир тармакта иш жүргүзгөндүгү үчүн жаңы Кыргызстандын жарандыгын кабыл алган жарандар менен болду да. Ал эми ушундай чоң компаниянын, Газпром нефть Азиянын өзү санкциялык спискке киргизиши кыргыз экономикасына эмнени билдирет? Себеби дегенде, мисалы, булар атайын ушундай санкциянын ичиндеги атайын тизмеге киргизилиптир. Бул деген ошол бул компания менен Америкага тиешелүү эч кандай компаниялар, жарандар, Америка менен иштешкен атайын уюмдар бул жактан кызматын көрүп, аларга акча төлөй албайт экен да. Ушундай учурда бул экономика тарабынан кандай болуп кетиши мүмкүн? Албетте, бул Кыргызстандын экономикасына дагы жана Борбор Азияда, мисалы, бул Газпром Кыргызстанда эле эмес да, Казакстанда дагы бар, анан Тажикстанда да бар. Ошолорго да таасир берет да. Анткени мен мисалы Кытай, Индиялар өзүнүн жанагы деңиздеги портторун кабыл алганда орустардын жанагындай спискке кирген танкерлерди киргизбей коет да. Ошондой кылышты. Мисалы Кытайда чочундан кокуй деп кандай бир кызматташтыктан артка тарткан да. Орусия менен ар бир санкция киргенде ар бир нерселерге баш ийип, Кытай чоң дүйнө жүзүндө мына биринчи экономика болобуз деген, экинчи экономика дүйнөдө ири Кытай чочунуп турат да. Анан Кыргызстанга бул дагы таасир берет. Анткени мен эгерде кимдер ким Кытайдын компаниялары дагы ошо бизде ошо Газпром менен иштегендер болсо, мисалы ошо Газпромго эле кандай бир түтүктөрдү, кандай бир запчасттарды сатса, анда Кытайдын да компаниялары жабыркап калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул таасир берет. Эми бизде ошо газдагы баасы төмөндөп кетти. Мына 1-январдан баштап, декабрдан баштап 22 сомго чейин элге сатуу тыйым 22 сом болду бир куб. Айтканда, жалпысына 1000 кубометр болсо, 250 тегерегинде болот да. Кыргызстан сатып алганычы. Эгерде ошо мындай баасы деген аябай эле кыйла кымбат болуп турат. Эми Орусиядан албетте аз, анткени мен бул экономика бюджетке, мисалы, Газпром Кыргызстанда ошо Сокулуктагы, Токмоктогу, Бишкек шаарларды жарандарды биздин элдерге жана газификация өткөрүп жүргөн да. Эми ошо инвестициялары кыскарылып, мындай айтканда, банкрот болуп келет. Эгерде мурдагы эле жылда Газпромго Европадан кардалардан жоголгондон кийин, санкциядан кийин банкрот болуп кеткен, ошо валютанын, рубльдин чейишесине таасир берген да, рубльдин төмөндөп кеткеничи. Ошондой эле азыр деле рубль төмөндөйт, анан биздин бюджетке жана акча төлөнбөй калат Газпром. Биринчиден жана инвестициялар жок болуп калышы мүмкүн, жана газификация өткөрүлбөй калат. Же болбосо өткөрүлсө дагы анын баасы мындай жогорулап кетет да. Экинчиден, газ сатканда ошо газ бул элективный экономикада деп коет. Ошондой баа болуп калат. Бул эл ала берет, сата берет. Кымбаттап кетсе деле сата берет. Мүмкүн ошо экономикага таасир бергени баасы жогору болуп, кичине эл кыйналып калышы мүмкүн да. Кыргызстангачы өзгөчө жанагы
ишкерлик менен иш кылгандар ошо Газпромдор. Эми ошондой мындай айтканда баягы кыскартуу болот да Газпромдун объемдору. Эгерде ошол Кыргызстанга канча бир объемдор көп болсо ошонусу кыскарат да. Анткени экономика ошо Газпром. Анан бизде дагы биз негизи бул монополист болуп, газды камсыз кылган монополист болуп турат Газпром. Эми мулайзаттык дагы негизги ошо Орусиядан келген компаниялар. Бул дагы монополист болуп турат. Эгерде ошолор түшүп калса, бизде банктарда жанагы төлөмдөр жүрүп атпайбы? Ошолор дагы, мисалы банктар дагы тейлөө жагынан да санкция түшүп калышы мүмкүн да. Ошондой коркунучтар бар. Анан экинчиси дагы бизди жарандарды коркуткан, негизи газды кандай төлөмдөр менен жүргүзөт? Эгерде банктар жана төлөмдөрүн албай калса, анткени биз билебиз, мурдагы жылы 24-жылы кээ бир банктар баягы которо акчаларды тыюу салып койгон, санкцияга киргизбейчи. Ошондой болуп калышы мүмкүн деп дагы суроолор болот. Ошондой да болуп калышы мүмкүн. Анан кандай наличный мененби, кандайбы ошо биз көбүнчөсү жанагы банктар менен котормо, электрондук банктар менен которуп атпайбыз. Мисалы, эгерде ошо мамлекеттик банктар бар, анан жеке менчик банк, алар да түшүп калышы мүмкүн да. Демек алар анда кандай төлөмдөр жүргүзөт? Негизи анын газ болобу же болбойбу, камсыз кылынабы депчи. Анткени айтып атпайбызбы? Жана бир нерсеси биздин өз убагында баягы 1 сомго Газпромго сатып берген Атамбаевдин убагында бул баягы монополия кылып койгон да. Альтернатива жок. Мисалы, бизде ошо Сибирден, Орусиянын газы эмеден келет, түтүктөрдөнчү, Казакстан менен. Экинчиси, мисалы, түштүктө ош жакта Өзбекстан газын же Туркменстандын газын алып келип, ошол жерден сатылат да. Анан бул Орусия өздөрү сатып алат да, анан бизге кайта өзүнүн газы катары, мисалы, түштүккө жете албайт да бияктан, түндүктөн. Ошон үчүн ошондой кылып сатат. Анан алардыкы кандай болот? Эгерде Газпром ишке киргизе албай калса, негизи эле бизге жанагы газ болобу? Анан мына кышында дагы аябай коопсуз болуп, коркунучтуу болуп турат да. Көп суроолор болуп турат. Эми ошону биздин өкмөт кандай бир жооп бериш керек. Жок, эчтеке болбойт, же газ менен камсыз кылат, жана санкция түшүп калса кандай болот деп, бул бизде жаңы өкмөттүн башчысы ошолор баары жооп бериш керек да. Анткени мен чын эле эл азыр баягы анча деле коркунуч жок деп айтыш керек, бирок баары бир тырыскандыруу кичинекей бар да. Газ болобу, болбойбу, экинчиден баасы ошо бойдон калабы же көтөрүлүп кетеби деген дагы ошондой бир ойлор пайда болуп атат. Эми буга мына 10-да санкция киргизди да, бүгүн уже 13 болуп калды. 3 күндөн кийин биздин өкмөт унчукпай отурат. Ошону тез эле биздин ошо элдин тынчтандырган суроолоруна жооп бериш керек эле. Анан бизде акыркы күндөрү жалпы социалдык тармактарда болобу, күйүүчү майлардын арзандаганы талкууланууда да, кээ бир аябай арзандап кетти дегенчи. Ушул тармакты алып карасак, бул кайра күйүүчү майлар кандай кымбаттайт да? Эми бул кандай кымбаттайбы? Алардын баасы кандай болот? Анан эгер баасы өзгөрө турган болсо, кайсы бир убактарда жанагы Кыргызстандын май куюучу жайларында газдын дефицити болуп аткан, ушундайлар кайра кайталанышы мүмкүнбү? Бул жерде мындай да, Кыргызстан баягы саясаттын системасында биз баягы Орусияга эле аркалап, Орусияга жармашып алганбыз. Башка эчтеке кереги жок депчи. Керек болсо, мисалы, ошо Казакстандан дагы баш тартканбыз да, же башка альтернативалар. Эми ар бир мындай айтканда, баягы альтернатива болуш керек. Кыргызстан тилекке каршы андай альтернатива жок. Анткени өкмөт ошо Орусияга байланып койгон. Эгерде монополия болсо, албетте баалардын баары асманга чыгат. Эми мына могу эле жаңы эле киргизгенде, ошо эле Байден айтып атат, галлон Америкада 35 центпи ушундай кымбаттайт депчи. Бирок эми Америкага ал бизге которгондо кыйла арзан болот да, 1 литрге санагандачы.
Ошон үчүн Америкада биз кыйналабыз, бирок эчтеке аларга мындай кандай десем анча деле катуу таасир бере албайт. Анткени мен мына дүйнө жүзүндө бренд деген ошо нефтин сорту болот. Эң жеңил, жакшы дүйнө жүзүндөгү. Ошо $77 ошо баррель баррель деп коет. Ошо 1000 баррель 81 чейин көтөрүлдү. 81 чейин. Демек баа көтөрүлөт деп Америкадагы эскертип алып атат. Биз дагы баа көтөрүлөт депчи. Баа көтөрүлгөндө бул себебинен Орусия жана сата албай калган. Батышка. Анткени мен Орусияда кандай бир дүйнө жүзүндө ОПЕК деп коет. Мунайзат чыгаргандарына кошумча кирет. Ошону камсыз кылбаганда бул Сауд Арабиядагы эң жеңил жана бренд эмелери ошо 2,5 мисалы жана башында айтып кетпедимби, 9 миллиардтан болсо 2,5 миллион жанагы тонна баррель нефтилер сатканда эми ошо Саудовская Аравия көбөйтөт. Көбөйткөндө баа түшүп калышы мүмкүн. Америка отмошто эми Трамп 20-сына келгенден кийин өз мунайзатын чыгарып өздөрү саткандан кийин жана төмөндөп кетиши мүмкүн да. Эгерде 40-ка түшүп кетсе, азыр болсо 60-та турган, $60 тегерегинде. Эгерде 40-ка түшүп кетсе, бул Орусиянын экономикасына аябай таасир берет. Орусия менен кызматташкан мамлекеттерге да бул таасир берет. Эгерде түшсө, албетте мунайзаттын бизге дагы биздин өкмөт сүйлөшүп бааларын түшүрүш керек. Анткени биз баягы сатып алганда мындай 1 жылдыкка келишимдерби, ушундай бир фиксированный жыл сайын сатып алат деп бир фиксацияга түшүрөт. Ошону мындай кандай бир гибкий кылыш керек да. Эгерде гибкий кылса, баягы биржада бааларга карата байланыштырса, мен аны так биле албайм. Эгерде ошондой кылып турса, эгерде дүйнө жүзүндө баа түшсө, албетте Орусиянын жанагы биздин бензин, солярка деген келгендердин баары баасы түшүш керек да. Эгерде дүйнө жүзүндө көбөйтсө, анда бизде дагы көбөйөт. Бул баягы базар деп коет да, бул жакшы эле түшүнүктүү болот. Ошон үчүн буну эксперттер айтып атат, дүйнө жүзүндөгү деңгээлдеги. Алар айтып атат, быйыл ошо мунайзаттын баасы төмөндөйт. Төмөндөгөнү албетте бизде дагы төмөндөш керек. Анан экинчи жагы, эгерде бизде альтернатива жок болсо, төмөндөбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн муну кандай биздин өкмөт башка мамлекеттерден камсыз кылганда ойлонуш керек. Эгерде кошуналарда өздөрүнө нефтилер жетпей жатса, мисалы ошол эле Казакстандан, Өзбекстанда анча деле жок, бирок Иран деген бар. Эми Иран дүйнө жүзү санкцияга киргизилген. Иран болсо Персия жана ошо Катар жана Сауд Арабия жактан кандай бир бизге алып келиш керек. Мисалы ошол Туркияга алып келиппи же Азербайжандын ошо мунайзаттары менен кандай бир альтернативдик источник алып келбесек, биз экономикага өзүбүзгө Орусска эле байлана албайтчы. Алып келсек, анда жакшы болот. Ошондо баа мындай төмөндөйт. Эгерде альтернативдүү бизде жанагы ошо мунайзатты ташып келүүчү компаниялар жок болсо, же ошо багыттагы иштебесе өкмөт, Орусияга эле жармашып калса, анда баа дагы эгерде дүйнө жүзүндө баа түшүп калса, Орусия ошо бир эле фиксированный бааны кармап койсо, түшүрбөй. Анда биз кымбат ала беребиз. Биздин экономика начар экономика болуп баратканда аябай кыйын болот бизге. Анткени мен Кыргызстанда же темир жолу баягы өнүккөн эмес, арзан болот да темир жол менен жүргөндө. Бизде жанагы унаа жолдору бар, унаа менен жүргөн. Бул эң кымбат транспорттоолордун түрлөрү болуп саналат да. Бизде анткени мен тоолуу регион, бул көп мунайзаттарды талап кылат. Ошол эле айыл чарбага биздин дыйкандарга иштеткенгечи. Ошон үчүн ошонун баасы өсүп кетсе, биз конкуренция кыла албай калабыз. Бизде дагы баа жогорулап кетет, төмөндөбөй. Ошол коркунучтуу да. Ошон үчүн жанагы биздин кандай бир альтернативдүү нефтилерди, мунайзаттарды Кыргызстанга алып келген жолдорун ойлонуш керек да. Ошо мамлекеттер менен, ошо уюмдар менен келишим түзүш керек. Орусия эле
учактап жата бербейт. Анткени мен Орусияда өздөрүбүздүн да кыйын болот быйыл 25-жылы. Анткени мен ошо Орусиянын эксперттери, дүйнө жүзүндөгү серепчилер, мисалы экономисттер айтып атат, 25-жылы 2,5% минуста болот булардыкы. Анткени мен жана нефть экономикасы келген согушка кетирген, мисалы 24-жылы теңме тең болсо, азыр эми экономикасы ылдый түшөт да, минуска түшөт. Баягы акча алып келген нефть мындай заттарын сатып, анан согушка кеткен 2,5% ылдый түшөт деп айтып атат. Ошон үчүн буну дагы эске алып, кандай бир кылдаттык экономикалык саясат жүргүзүш керек биздин мамлекет. Анан мисалы бул санкциялар жалпы элге мындай эч кандай маанилүү деле болушу мүмкүн да, эгер мисалы элдер муну окуганда анын маанисин деле, эгер бирок ошондой кайсы бир экономикалык мындай кесеп бетин алып карасак, чын эле ушундай баасы көтөрүлсө же болбосо жалпы дүйнөлүк нефть продуктылардын рыногуна караганда Кыргызстанда кымбатыраак болсо, бул экономиканын кайсы тармактарына таасир этет? Мисалы, тамак аш коопсуздугу башка тармактарга кандай таасир этет? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз, жөнөкөй мүмкүн түшүндүрүп берүү үчүн. Эми бизде экономика көбүнчөсү айыл чарба, анан курулуш. Баягы экономикага, баягы ичкидүү продукцияга кыйла акча алып келген бул баягы курулуш сектору болуп саналат. Эми ошонун баары кымбаттап кетиши мүмкүн. Мисалы ошо курулуш компаниялары жана ипотека дейбизби, үйгө берилген үйдүн баалары көтөрүлүп кетиши мүмкүн, же ошолор болсо жанагы кымбатчылыгынан бул жөн эле ошо ташуу жолдору болуп атпайбы? Ташып келгенчи, ошо менен иштете атышпайбы? Анан ошолор мындай кыйналып калышы мүмкүн. Демек, алар кыйналып калса, жумуш орундары азайып кетиши мүмкүн, же болбосо арзан бизде баягы ошо Пакистан, Бангладеш деген ири башка мамлекеттен келгендер иштеп атпайбы? Ошолордун саны көбөйүп кетиши мүмкүн. Анткени биздикилер ал акчага иштебей депчи, ошондой бир таасир берет. Анан бизде баягы учактар учуп атпайбы? Компаниялар. Ошолор дагы кандай баалар көтөрүлүп кетип, биз Ошко катышып аткан авиа баасы, билеттердин баасы жогорулукка кетиши мүмкүн да, эгерде жанагындай болсочу. Керосинби, авиага керосин колдонот да, бирок баары бир ошо компанияларда бизде жанагы айтып кеткен камсыз кылат да, ошо бүт тармакка таасир берет. Анан айыл чарбага көбүнчөсү элдер мына жазында келгенде жер иштетет. Баасы жогору болсо кандай болот? Анда кээ бир ошо азык түлүктөрдү чыгарган, элге керек нерселерди эл кымбатчылыгынан же болбосо ошо фермер баасы кандай болуп калса, сатканга кымбат болсо, эл албаса, анда жанагы аянттары, айдоочу аянттары кыскарылат. Анткени мен мундай зат жетишпегендиктен же кымбат болуп, анан ошо өндүргөн продукциясын сата албаса, жанагындай баада өздөрү да банкрот болуп кетишет. Биз билебиз да, өз убагында баягы картошка менен дагы жана жөн эле мындай экономика туруктуу болуп турганда дагы ошондой банкрот болгон да, кандай болуп кетиши. Ошон үчүн биздин азык түлүк продукция элге жогорулуп кетиши мүмкүн. Жогоруп кеткенде бул инфляция. Биз 7% инфляция дейбизби? Жогоруп кетет. Инфляциянын артынан бизде мисалы айлык алган айлыктары көбөйбөсө, анда биз баягы жакыртчылыкка кирип кетебиз да. Ошондой анан ичкидүү продукциябызга карата экспорттук, анткени мен Кыргызстандын экономикасы өнүккөн, бул экспортто. Экспорт көбүнчөсү бул айыл чарба, анан реэкспорт кылып атпайбызбы? Реэкспорт канча кыйын болбосо дагы, жана айыл чарбага түзмө түз биздин экономикабызга таасир кылган кичине бюджет даже керек болсо профицит болбой калат. Дагы өткөн жыл профицит менен чыктык бюджет.
2002-жылдын ар бир адам башына ошо жакшы жеткенге жеттик, $2000 тегерегинде депчи ошо айтып атат, даже 2,5 миң долларга жетип калышы мүмкүн. Эми азыр мартка чейин саналат, анын баары статистикадан ошондо көрөбүз. Ошондой кайта мурдакы деңгээлге түшүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эгерде биздин өкмөт, мамлекетибиз кандай бир жанагындай ошо трендтерге дүйнө жүзүндө жанагы нефттин баалары менен жана согуштун жана башка таасирлерин эске алып, ошону алдын ала чараларды көргөзбөсө, анда жанагындай инфляция жанагындай катаклизмдерде бизде дагы мындай айтканда өзүбүз кандай бир кризиске айланып кетишибиз мүмкүн. Анткени таасир берет Кыргызстанга. Анткени биз экономика баягы көз каранды башка мамлекеттер. Жанагы айтып кетип атпайбы. Анткени биз көбүнчө импорт кылабыз. Экспорт деген мындай көп деле баягы алтындан башка мындай экспорттук статьяларыбыз аз. Ошон үчүн муну эске алыш керек, же болбосо тоо кендери. Тоо кендерин десек дагы бизде мисалы өзүбүз эмес, башка мамлекет, башка инвестициялык башка өлкөлөрдүн мамлекеттер тоо кенин казып өздөрүнө акча кылышат да. Эгерде бизде мамлекет өзү иштетип, өзү алса, анда бир жөн. Бирок ага биз андайга жете элекпиз. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратыптыр. Ошо акыркы суроо, Кыргызстан ошол Газпром менен келишим түзүп атканда, негизи эле бизде башка альтернатива жок беле? Эгер мисалы алып карасак, канча жыл бою Кыргызстанга башка Европа өлкөлөрүнө караганда кымбатыраак газ сатылгандыгы жөнүндө да маалыматтар чыгып жүргөн да. Ушул эмне үчүн биз башка альтернативдик булактарга көңүл бурбай, ушул убагында Газпромдуга толугу менен монополиялык газ тармагын берип койдук? Эми бул саясатта ошо Орусия менен Орусия өзүнүн туруктуубуз, анан ошо менен биздин тагдырыбыз байланган эки кылым колониалдык мененчи. Анан тилибиз, динибиз, анан тарыхыбыз бир деп баягы ошону эле ойлонуп калган. Мындай айтканда, ошондо эле мисалы жарандык коомдору каршы чыгышкан да. Ошо бир сомго сатып атканда ошо, бирок аны уккан эмес өкмөт. Баягы өзүнүн саясатын жүргүзгөн, азыр деле ошондой. Кандай бир баягы альтернативаны келечекти ойлогон эмес да. Азыркы бүгүнкү күндү ойлойт. Анан бирок негизи ошол маалда анткени мен Кыргыз газ болсо андай күчтүү эмес, банкрот болуп жүргөн. Өзүбүздүн экономикабыз ошо өзүбүздү тартип кыла албай, өзүбүздүн компанияларыбызга ишенбей, анткени ишенич жок да, коррупция менен, жемкорлук менен аралашып жүргөн ошо мамлекеттик мамлекеттик ишканаларчы. Анан ошо Газпромго бир жагынан туура болду, бирок ошо менен эле мисалы бизде монополиялык саясат туура эмес жүргүзүлөт да. Бизде монополия баас менен эле урушат, баас менен эле иштейт. Монополияга каршы болгондо өкмөт болсо ошо альтернатива кылыш керек да, мындай диверсификация кылыш керек. Бир эле Газпром кылбай, керек болсо башка ири компанияларды Кыргызстанга киргизиш керек болду, инвестиция тартыпчы. Эми ал убакта мүмкүн инвестиция деле жок болгон. Ошон үчүн айла жок, ошо Газпром кызыгып ошо Борбор Азияга келген болуп атат да. Анткени кандай бир болсо дагы Орусиянын жанагындай жакын транспортировка менен камсыз кылып, бирок анысы деле баягы инвестиция менен келип атты, бирок мындай учаган жок да. Эгерде ошондо мейли ошо Газпром, мейли Орусия менен кызматташайлы деп, кандай бир өзүбүздүн ошо Кыргыз газды сактап, аны бир мисалы Ошко тиешелүү кылып эле ошол жерде иштеген деп мындай бөлүп бериш керек болчу да, баарын эле бере бербейчи. Же болбосо башка дагы газ мындай зат менен иштеген компанияларды киргизсе болмок да, эми бирок мүмкүн менин оюмча ошол убактагы биринчиден ошо мүмкүн деле ойлогон, бирок ошо алсыз өкмөт болгон да ошол жылдары. Баягы Газпром бир эле Газпромго сатып беребиз деп, же элге ошондо түшүнүк деле берген жок. Бирөө эле болот. Анткени мен түшүнүп атам, анткени инвестиция келиш үчүн
мындай Кыргызстанга жалпы монополия ар бир уюм, бизнес компаниялар мына монополияга аракеттенет да, табият ошондой да. Анан эгерде монополия болбойбуз десе, кандай бир баягы базар, ошо мамлекет анча инвестицияга кызыктуу эмес болуп калат да. Мен аны да түшүнүп атам. Ошондой дагы болушу мүмкүн да. Мүмкүн деле андан күчтөр жок. Аябай кыйын да бу жерчи. Ишеним туудурганга жанагындай компанияларды, эгерде ошо монополияга каршы дегенде саясат болсо, бул 3төн кем эмес компаниялар болуш керек. Жүргүзгөнчү ар бир тармактачы. Ошон үчүн кандай бир бөлүштүрүп койсо болмок да. Мисалы, түндүктө болсо мейли Орусиянын Газпром кармасы эме, ош жакта мисалы Кыргыз газ деп ошондой мекеме азыр деле кеч эмес. Азыр деле кандай бир ошо келишимдерди кээ бир нерселерин жокко чыгарып койсо болот. Эгерде бизде ошондой эрк болсо, эгерде биз ошондой кандай бир күчүбүз жетсе, жетпесе анда ошол бойдон эле баягы сырттан көз карандуу болуп жүрө беребиз да. Эми ошо көз карандуу болбош үчүн деп биздин атминерлер, чиновниктер ошону көбүрөөк ойлонуш керек келечекке. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Американын жаңы санкциялык тизмесине кирген Газпром нефть Азия компаниясы бул Кыргызстандын экономикасына кандай таасир тийгизет, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Алмаз Тажыбай болду. Алмаз мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.